Жогорку кеңештин депутаты Эмил Жамгырчиев парламенттин экинчи кабатындагы кабинеттин терезесине секирип качты делген видео тарады. Кадрдан анын терезеден секирип түшүп, жогорку кеңештин куроосунан чуркай качып, тосмодон секирип өткөнүн көрүүгө болот. Учурда эл өкүлүнүн кайда экени белгисиз. Бүгүн жогорку кеңеште Эмил Жамгырчиевди кылмыш жоопкерчилигине тартууга башкы прокурорго макулдук берүү боюнча атайын депутаттык комиссиянын корутундусу каралды. Жыйынга башкы прокурор Курманкул Зулушев жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев катышты. Секире берсин, экинчи этаждан секиреби, жетинчи этаждан секиреби, ал анын өзүнүн иши. Биз аны укуктук баа бербейбиз, анын үчүн жоопко тартпайбыз биз. Атайын депутаттык комиссиянын төрагасы Алишер Эрбаев маалымат берип, Эмил Жамгырчиев 2022 жылы Салимбай Байбача деген каймана ат менен таанымал Өзбекстандын жараны Салим Абдувалиевге жолугуп, колдоо алыш үчүн Кыргызстандын чек арасынан мыйзамсыз өткөнүн айтты. Ал адам менен жашыруун жолугушуу үчүн 2022 жылдын декабрь айында Кыргызстандын мамлекеттик чек арасы мыйзамсыз өтүп, Ташкент шаарына барган. Кайра бул жол менен 16 декабрда кайтып келген. Аталган жолугушуудан кийин Жамгырчиев Эмил Эрекович жогорудагы мыйзамсыз чек арадан өтүү фактысын жашыруу максатында мыйзамда белгиленген тартипте расмий түрдө чек арадан көзөмөл пункттары аркылуу өтпөстөн бул жолу менен 22 жылдын 16 декабрында кайрадан Өзбек Республикасынын аймагынан Кыргыз Республикасы мамлекеттик чек арасын мыйзамсыз өтүп, Бишкек шаарына кайтып келген. Буга байланыштуу ушул жылдын 25 декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук комитетинин тарабынан жогоруда аталган былтыр козголгон кылмыш ишинин алкагында бул мыйзамсыз чек араны өтүү фактысы өзүнчө өндүрүшкө бөлүнүп алынган. Депутаттык комиссиянын бир нече отурумдары өтүп, ага бир топ укук коргоо органдарынын өкүлдөрү катышкан. Жада калса Салимбай Байбача менен да сүйлөшүүлөр болгонун Камчыбек Ташиев билдирди. Салимбай Байбачаны допрос кылып келдик. Протоколдорубуз турат. Аны допрос кылдык. Ал толук бойдон бардык показаниялерин берди. Ооба деди. Ооба, Жамгырчиев келген мага деди. Менден жардам сураган деди. Ошол мамлекеттик чоң кызматтагы адамдарга тартипке салып берин Кыргызстанда. Кыргызстан тартипсиз болуп кетти деп жардам сураган. Бирок мен деди Кыргызстанга кийлигише албайм деп айткам деди. Эми биздин бардык депутаттарды уят кылып атат да, биздин кесиптешибизчи. Барса Өзбекстан президентине барбай ушунча баргандан кийин. Мына биз бул кылмышкер, кайманаты бар Салимбай Байбача деп буну бардыгы билишет. Уюштурулган кылмыштык топтун бул мүчөлөрүнүн эң башында турган бири Өзбекстанда. Мына биз абдан жакшы уюштурулган кылмыштык топко карата ишти жүргүзгөндөн алар коңшул мамлекетте жүргүзүп жакында кармады. Ошону сиздер мына комиссия мына жерге жазып койсоңуздар болот болчу. Кайманаты бар Салимбай Байбача уюштурулган кылмыштык топтун мүчөсү жакында кармалды деп кашан ичине болсо дагы. Жыйында Эмил Жамгырчиевке Өзбекстанда кылмыш иши козголгону белгилүү болду. Айрым эл өкүлдөрү депутаттын кеңешчиси да мыйзам менен жооп берип калабы деп кабатыр болушууда. Тергөө амалдарынан кийин ошо консультанттын мындайча айтканда баягы беренеси мындай кичирээк беренеге өтүш мүмкүн. Анткени эми айтып атпайбы, эми консультант деген депутаттын сөзүн угуш керек да негизичи. Жок, эми ал консультант деле өзү ушундай мыйзамды билиш керек да. Депутатка ошон үчүн биз айтып атабыз. Депутаттарга консультанттар алганда, жардамчыларды алганда эмгек стажы бар, мыйзамдын чегинде, мыйзамдарды билген адамдарды алгыла деп. Ал бул жерден атайын документтерди алып туруп башка мамлекетке өткүзүп берип атпайбы? А ошол бланк эмес, ал жерде бир секретный документтер болуп калса эмне болот эле? Анда деле консультант бул деп туруп жоопко тартпай коет белек. Андай эмес. Бардык адам жоопкер болуш керек. Талкуудан кийин мыйзам чыгаруучулар Эмил Жамгырчиевди кылмыш жоопкерчилигине тартуу сунушун жактырып, уруксаатын беришти. Жыйынга катышып жаткан 69 депутаттын баары макул деп добуш берген. Макул 69, каршы жок, баары 69. Мыйзам алдында, мыйзамдуулук үчүн бүт бардыгыбыз биз туура мамиле жасашыбыз керек. Ал депутатпы, министрби, акимби, же карапайым дыйкан фермерби. Кылмыш жасаган депутат болобу, ким болбосун, биз мына ушундай ачык колдошубуз керек. Себеп дегенде бардыгы мыйзам алдында бирдей. Айтып кетейин дедим эле, мен баягы бияка келип неметкенде каршы добуш бердим эле. Азыр эми фактылар чыккандан кийин мен макулмун, колдоп берем. Анан алдын ала дагы айтып кетейин деген жеримде баягы бизде бирден эле депутаттарды алып кетип аткандай сезилип атат негизичи. Биз биякта отурабыз да көрүп атабыз. Жок, бул андай эмес. Азыр мен бүтө алайын суроомду Камчыбек Кудурчаевич.
Бирок ошого карабастан мен ойлойм, менин коллегаларым арасында дагыдан дагы чыгат мындай фактылар. Просто баягы факты менен келгендечи бизге алдын ала сөтеки мындай түшүндүрүү иштери болуп туруп, анан кийин добушка өтсөк да, анткени баягыда добуш болуп кетти. Мен түшүнбөстөн каршы добуш берип койдум да, мисалчы. Азыркыдай фактылар менен келгенде мен дароо эле макул добушумду бермекмин да. Ошону айтып кетейин дегем силергечи. Рахмат. Эске салсак 2023-жылдын декабрь айында башкы прокурор Курманкул Зулушев Эмиль Жамгырчиевди жоопко тартууну сурап жогорку кеңешке кайрылган. Ал кылмыш жаза кодексинин чек араны мыйзамсыз кесип өтүү беренеси менен айыпталууда. Беренеде 1 жылдан 3 жылга эркинен ажыратуу же 50 миңден 100 миң сомго чейин айып салуу каралган. Рахат Кыдыр Токтоева, Иният Эргешова, ЛТР, Бишкек.